Салам урматтуу көрүүчүбүз. Эшикте аба ырайы сонун, маанай сонун. Мен силер менен бүгүн сонун жаңылык менен бөлүшкүм келип турат. Эмне болгон жаңылык? Бул Бейшеналиева көчөсү менен Московский көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан Оптовик KG дүкөнүн биз буга чейин билебиз, көргөнбүз, өзүбүз да келгенбиз. Жакында окуу жылы жакындап келатат. Дал ушул уулдарыңызга, кыздарыңызга, балдарыңызга сонун буюмдарды кайсы дүкөндөн алсам болот, баарын чогултсам болот деп аткан болсоңор, анда Оптовик KG дүкөнүнө келсеңер, буюмдардын баардык түрлөрүн табасыңар. Ооба, келе бересиңер. Бул жакта болсо аялдама бар, аялдаманын эле артында Оптовик KG деп сонун болуп бакырайып жазылып турат. Жүргүлө, киресиң да. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Быйыл эми окуу жылы жакындап келатат. Барган сайын биз негизи мындайбыз го. Окуу жылы эртең бүрсүгүн дегенде кийинебиз. Эртең бүрсүгүн дегенде температурчук алабыз да. Азыр эми ата-энелер келип атат, бала чакасы менен келип атат, көрүп атабыз өзүлөрүчү. Эмнелерди көбүрөөк кызыгып алып атышат? Азыр эми окуу жылы башталганга жараша ата-энелердин көп эле издегени баарды школьная канцелярияда, мектепке керектелүүчү. Биздин дүкөндө былтыркыдай эле ассортимент дагы ошол боюнча баардык нерсени эле алышып атат. Сумка, карандаштар, өчүргүчтөр, учтакчылар жана ошондой эле баягы баардык эле окуучу мектепке барганда биринчи эле дептерлерди алат го. Ошол дептерлер. Эгерде бияктан эле баштасак, бул жакта бизде карандаш, түрдүү карандаштарда баягы балдар бое турган, андан тышкары боорлор түрлөрү менен астына маани бере турган болсок, линейкалар. Бул жактагы фломастерлер, сүрөт тартканга. Биз окуп жүргөндө мындай фломастердин бир эле түрү бар болсо керек эле биздечи. 6 эле штук же 4 эле штук беле билбейм. Анысы да жукпай калат, оозуңа саласың деп түрүпчү. Бул жакта болсо булардын эң ассортимент аябагандай чоң да. Например, бир эле фломастерден эле 200дөн ашуун ассортимент тапсаңыз болот. Ал эми бул жакта стеллаждан эле байкасаңыз болот да. Толтура карандаштын түрү бул жакта калп айтпасам 300дөн ашуун го дейм. Карандаштын түрү? Түрдүү карандаштын түрү. Аябагандай көп бул жакта. Биздин дүкөндө байпактардан баштап заколка, резинка, баардык нерсени тапса болот да. Биздин дүкөндүн эң жакшы жери бүттүк нерсени бир эле жерден алып кетсе болот. Бул жакта только канцтовар, мектепке керектүү эмес, офиске керектүү товарларды тапса болот да. Ошонусу аябагандай жакшы. Мектеп формада барбы бияқта? Жокпу же? Жок, пока жок. Мен ойлоп калдым да, эгер буюрса болуп калса алдыда окуучу келсе, мындай эле шортачан же футболкачан келет, бирок мектеп формасы менен кийип, ак көйнөгү менен, шымы менен, дал ушул колдонуучу каражаттар менен чыгып кетсе болот экен да. Буюрса. Бул жакта болсо китептер, дептерлер, альбомдор, раскраскалар, китеп койгон текчелер, андан башка пропустер баардыгын тапса болот. Бул жакта наклейкалар, жана сиз айтып калбадыңызбы, балдар келип кызыктуу окуялар дегендечи, ошондо могу наклейкалардын түрлөрү да бизде аябай көп да, ушуга аябай мындай басым жасашат. Алмайынча кетпейт болуш керек экеники балдар, сөзсүз түрдө алып кетишет. Бул жак болсо биздин өчүргүч жана учтагычтарга берилген рядус болуп эсептелинет. Бул жакта өзүңүз байкагандай эле түрлөрү жана сизге айткандай эле аябагандай көп да. Бүттүк фирманыкын тапса болот. Канча түрү бар өчүргүчтүн? 200дөн ашык. Өчүргүч, үстү учтагыч. Андан кийин жана көп, негизи эле көп ата-энелер издеген Дели, Дельфин, анан Ялонг, самый мындай эң популярный фирмаларда ошонун бүттүк түрүн тапса болот бул жакка келип. Мындай көрүүчүлөргө айткым келип атат азырчы. Силер эстейсиңерби? Мен азыр камерага жакындатып көрөйүн. Биз окуп жүргөн учурда, биз десем эми динозаврлар учурунда түшүп келет окшойт. Дал ушундай өчүргүч болчу, ушундай, анан кара өчүргүч болчу. Биз ошентип эле өчүрчүбүз, анан эме карандаштын артында бар эле го өчүргүччү. Ошо менен өчүрчүбүз, анан түшүп калса айла жок эле. Азыр мындан 200-300 түрү бар экен өчүргүчтүн. Азыр ошо сиз айткандай эле ата-энелер келип эле ушуларды кармайт да. Бирок балдар жактырбайт муну. Булар балдар кызылы, сарысы, жашылы, өң түстөрү менен турса, кантип анан ошо капкара менен аппак деле алмак эле. Булардын баалары да ар кандай экен, Баалары эң арзаны 3 сомдон өйдө көздөй кетет да. 3 сом арзаны, кымбатычы өчүргүчтүн? Кымбаты бир 50 сом, 60 сомго барат. 50 сомдук өчүргүчтү эмне кыласың? 3 сомдук өчүргүч алсаң баары деле бирдей эле өчүрөт деп. Ата-энелер ушундай да.
Ал эми бул жакта творчествого арналган ряд да, биздин кичинекей сүрөт тарткан жакшы көргөн бөбөктөрүбүзгө арналат. Бул жактан гуашьтардын, красканын түрлөрү менен тапсаңыз болот. Жана 1-класска барарда бая бала санаганды үйрөнүш үчүн счетный палочки. Бул жактындагы ассортимент аябагандай чоң, астында тамга үйрөнө турган, и вот разрезная азбука тоже биздин жана көпчүлүк ата-энелердин издеген товар болуп эсептелинет да. Ойлоп калдым, бала бакчага баргандар үчүн да аябай сонун ыңгайлуу экен да. Сурагым келип атат. Бул жакта эми үйрөнүш үчүн сонун нерсе экен да мына. 1, 2, 3, 4, 5. Ушуну айтсам эле мага оюма бир ыр келе берет да. Жакында хит болот го, көрүп атасызбы? 1, 2, 3, 4, 5 депчи. Сиз ырдайсызбы? Эми анда санда ырдап коем. Анда болду анда. 9, 11, 12, 13, 14, 15. Сиз деле сонун ырдайт турбайсызбы? Рахмат. Муну коюп коеюн. Бул жакта пластилин, цветной картон, цветная бумага, ошондой эле пластилиндин профессиональный, ошондой эле мектепке керектүүсүн таба аласыздар. Үстүдө кисточкалар, бул жака өтө турган болсок, пластилин. Пластилиндин дагы ассортимент аябагандай чоң, өзүңүз көргөндөй эле. Ушул ряд полностью пластилин, анан акварельная краска да. Бул жактан бая ата-энелер коркпой койсо болот да, бул оригиналбы, не оригиналбы депчи, потому что булар деген прямая поставка менен алдыртабыз. Российский оригинал булар. Ортомчусу жок эле? Жок. Түзмө-түз эле келет экен да. Уктуңар. Ата-эне сапаттуусун алып бергиси келет, анан чөнтөгүнүн ыңгайлуусун алып бергиси келет да. А бала болсо мындай өзүнүн каалоосу болот да. Мен ушул фирманыкын жактырам, ушул нерсеникин алышым керек депчи. Көбүрөөк айткандар барбы, ушул немен ушул фирманыкы барбы, ручкасы же тетрадь деген сыяктуучу? Эң көп ооба, бул жакта деген баягы басына деп атпайсызбы, ошондой эле ата-энелер мындай коркпой эле койсо болот да, анткени бул жакта баалары дагы ыңгайлуу. Кымбат эмес өтө. Бизде деген сиз айткан эң көп изделген могул да, луч классика. Оригинал. Аябагандай сапаттуу. Анан булардын жакшы жери жумшак болот, баланын колуна оорутпайт. Бул жакта рядыбыз болсо китептерге арналган ряд, китеп жана пропустер. Былтыры дагы мен реклама кылгам, ошо Аркус депчи. Ошол китептер, ошо көп изделет да бизде. Кадимки ушул мектепте окула турган китептер, Могу ряд полностью 1-класстан 11-класска чейин любой китеп тапса болот. Эгерде мисалы жок болуп кала турган болсо, на заказ кылса, биз сөзсүз түрдө ушуну алып келип беребиз да. Канча количество десе, ошончо количествода алып келип бере алабыз. Бул жакта болсо бизде тетрадьтар, альбомдор, черчениялар, атластар, ошондой эле блокноттор. Тетрадьтардын 500-600дөн ашык түрлөрү бар да, калп айтпасам. Аябагандай чоң ассортимент, дизайн тоже, мисалы цветоч, мисалы ала турган болсок, бул цветоч деген фирманын эле почти бир 200-300дөн ашуун дизайны менен келет да. Бир эле жерде тизилет, бирок мында дизайнда ар кандай көп. Пружинада тетрадьтар, обычный тетрадьтар, линия, косая линия, клетка баардыгын тапса болот бул жактан. 96, 48, 36, 12 баардык тетрадьтар табылат да. Анан астында альбомдор. Альбомдор тоже российский фирмалары, аябагандай жакшы, бумагалары да. Көбүрөөк өткөн тетрадьтар кайсылар азыр сиз билгенден, мисалы? Эң көп деген бизде негизи ата-энелердин көбү ошону сурап келишет да. Хадбердин тетрадьтарынчы. Эң көп өткөн Хадбердики. Бул эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат? Фирмасы популярный негизинде. Анан кийин булардын деген бумагалары ак болот. Ручканы жазганда дагы оңой жазылат да. Альбомдордун дагы 8, 12, 16, 48, 55, 144 баардык табылат. Бул дагы ассортимент аябагандай чоң. Булардыкы дагы бир 300-400гө чейин ассортименти барат да. Ал эми бул жакта болсо күндөлүктөрдүн түрү менен фирмасы дагы көп түрдүү фирмалар да, ассортимент дагы аябай чоң, өзүңүз көргөндөй эле могу стеллаж полностью күндөлүктөр да. Сырттары аябагандай катуу. Негизи мен окуп жүргөндө деле баягы бир ырчылардын дневниктери чыкты эле го, сырты жумшак. Султан Садыралиев, Иманбеков. Ооба, мен ошол убакта деген сүйүктүү ырчым Нурлан Насип болчу да. Анан ошонун күндөлүгүн алып колдонгонум эсимде да. Азыр болсо балдар мындай баягы обычный дизайндар менен колдонбойт экен да. Ошон үчүн Чалдырак-чулдырга көбүрөөк кызыгат экен да. Ошондой да. Азыр деле ошол сүйүктүү ырчыңыз Нурлан Насиппи? Ооба. Же башкабы? Анан кийин азыр көп мектептерде экен. Онлайн деген да бар турбайбы? Ошондойго да өтүшкөн экен. Анан кийин астыдагылар болсо, булар самостоятельная контрольная работа, китептер. 1-класстан 4-класска чейин негизи ушул китептер аябай суралат да, пропустер. Булар эмеге бала бакчага баргандар үчүн да алгандар болобу ушундай? Ооба, бала бакчага аябай эле көп алышат, ооба.
бала бакчага атайын арналган пропистердин да түрлөрү менен бар да. 1-класстан баштап 4-класска чейин андан тышкары садикке керектелүүчү баардык пропистер тапса болот. Биздин мектеп окуу баягы жылы башталганда эң көп суралган ушул пропистер да. Аябагандай ата-энелер издеп келишет. Андан тышкары баягы жайкы убакка бизге летнее задание орус класстары үчүн жана кыргыз класстары үчүн жайкы тапшырмалар келет. Булар аябагандай көп изделет. Жаңы жайында балдар деген баягы жайкы каникулун жөн эле текке өткөрбөстөн ушуларды алып колдонсо болот да. Сон. Бул жакта болсо бизде тетрадьтар, предметтик тетрадьтар, булардын дагы түрлөрү аябагандай көп. 24 листтен 48ке чейин барат да. Кээ бир ата-энелер болот, баягы бирден тандап отурбай элечи, бир эле тетрадь ал дегенчи, ичинде 10 предмет болот бүттүк сабактан. Чоң алса балким арзаныраак болобу? Өзүнүн чалгана караганда. Ооба, по-любому деле булар предметный болгон үчүн арзаныраакка түшөт да дептерлер. Бунун дагы фирмалары ар түрдүү, фирмадан алса болот. Өстөдөөлөр болсо бизде полностью китептерге берилген. Чоң класстардыкы тилгираттан сизге кичинекей класстардыкын көрсөтсөм, бул жак болсо 10, 11, андан кийин 8, 7 ушуларда. Алгебра, литература баардыгын таба аласыздар. Бул жакта болсо жана сизге айткандай подставка для книг, анан магнитный буквалар, цифралар ошол жактан таба алышат. Анан дагы кичинекей детский жана балдарга мындай доскалар. Булардын түрлөрү көп. Мына силерге айткан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул жак болсо бүттүк товарлар для развития ребенка да. Бул жакта фигуркалардын түрлөрү бар, пазлдар. Балдарды баягы эмесинде мышлениясына жакшы да, булар аябагандай. Доскалар ошондой эле. Мындай жазганга, окуганга, ар кандай эсептерди чыгарганга. Негизи бул да биздин дүкөндө хит продажа да. Андан кийинки рядыбыз бул жак деген баардыгы пропис, китептер, кичинекей балдарга тренажерлор. Негизи эле ушул тренажерлорду ата-энелер аябагандай көп сурашат да. Бул 1-класстан 4-класска чейин бүттүк видин тапса болот. Родничоктордун дагы баардык класстар үчүн бар. Этика, китептер, алифбелер. Бизде деген былтыр аябай хит продажа болгон. Негедир быйыл көп алышкан жок да. Но бирок бул китептер дагы аябай көп изделген китептерибиздин бири болуп эсептелинет. Бияка келе берсеңиздер, бул китептерди сөзсүз түрдө табасыздар. Бул жакта сумкалардын түрлөрү бар экен. Анан балдар дагы ар кандай экен, ооба, бул жакта сумканын аябагандай көп түрү бар. Ассортимент сумканыкы именно рюкзак аябай бизде маани берилет да. Булардын түрлөрү аябагандай көп. Негизи бир эле стеллаж эмес, бизде көп стеллажда тизилген да сумкаларыбыз. Рюкзактар 1-класстан 11-класска чейин любой видин тапса болот бул жактан. Кара десе карасы бар, красочный, жалтырагы менен, сүрөтү менен, 3D, тройной, одинарный, двойной баардыгын тапса болот да. Бул жактан түрлөрү аябагандай көп. Биздин сол тарап жана оң тарап жакта турган гольфалар кыздар үчүн. Булардын дагы түрлөрү аябагандай көп. Ар кандай дизайндар менен, бантиктери менен, жалтырактары менен, узун, кыска баардыгын тапсаңыздар болот да бул жакта. Андан дагы кичинекей кыздарга арналган ушундай бантиктер, түрлөрү менен. Кийин бул жактан дагы баягы негизи эле кыздардын сүйгөн ряды деп айтсак болот. Жакка кирсе чыкпайт го, бир нерсе алмайынча жок дегенде. Бул жакта резинка, заколка, тарак бүттүк түрү менен тапса болот. Негизи эле биздин дүкөн биздин кардарларга 30 жылдан берки кызмат кылабыз да, 30 жылдан бери негизинде. Анан ошол башында эле ушу биз иштеп баштаганда эле келген кардарларыбыз да бар да. Бизди жаңы ачылгандан бери колдоп келаткандар, азыркыга чейин таанып бизди келип сөзсүз түрдө ошентип алып кетишет. Сон керемет анда. Биздин дүкөндө канцтовардан, школьная канцеляриядан тышкары биздин бөбөктөрүбүзгө арналган продукцияны да тапса болот да. Памперстин баардык фирманысыныкын, Yoko Baby, Huggies жана сизге айткандай эле булар дагы оригинал, жасалмалыгы жок. Бул жакта болсо биздин суу куюучу, суу ичүүчү бөтөлкөлөрүбүз. Азыр ысыкта, тем более баягы чоң киши болсун, кичинекей бала болсун, по-любому суу ичкиси келет да бат-баттан. Булар аябагандай жеңил, жакшы. Булардын дагы бир 200-300гө жакын ассортименти бар. Бир гана балаңызга эмес, өзүңүзгө дагы алсаңыз болот. Пеналдардын 150-200дөн ашуун ассортиментин тапсаңыз болот. Балаңызга, кызыңызга 1-класстан 11-класска чейин баардык видин таба аласыз. Өзүңүздүн табитиңизге жараша тандап алып кетиңиз. Бул жактагы рядыбызда маркерлер,
офиске керектүү. Баардык фирманыкы, Дели, Дельфин баардыгын тапса болот. Астыда болсо кайчылар дагы офиске, ошондой эле мектепке керектелүүчү чоң ассортиментте дизайндар ар кандай крышкасы менен барлар, кайчылар бар, адан башка обычныйлар бар. Бул жак болсо биздин негизи эле кичинекей балдарыбыз жакшы көргөн ряддардын бири болуп эсептелинет да, текстовыделителдер. Булардын ассортименти аябагандай чоң, жакшы, бат кургап кетпейт, түрү аябагандай көп. Ручканын 500дөн ашуун түрү бар. Калп айтпасам 500дөн ашуун түрлөрү бар. Кызыл, көк, жашыл, кара баардыгын тапса болот да. Бул жакта фирмалар дагы аябагандай көп. Ошондой эле бизде дагы эң өзгөчөлүк бул люксордун ручкалары, индийский ручкалар да. Булар прямая. Айырмачылыгы кандай мунун? Жакшы көпкө чейин, көпкө чейин жетет да, булар бат эле төнүп калбайт. Жа ручкалар бар го, жазганда дегенде сыя болуп салат го, бул андай кылбайт да. Качествосу аябагандай жакшы. Азыр биздин көрүп аткан көрүүчүлөр айтса керек, мисал эле келтирип берет экен депчи. Окуп жүргөндө ручкаң жукпай калат. Анан неме кыласың? Запасын алып чыгасың. Чыгып туруп үйлөйсүң деп жагың карышып калат. Айла жок да, жазышың керек, сабак окушуң керек. Анан партанын эмесине кырына урасың, мындайчы. Запас жетсин депчи. Анан алып чыксаң бир аз жазып калат да, ошо менен жок. Кайра жоголот да. Ошондой күндөр болгон, бирок азыр эми сонун учур экен. Дагы эмнеңиз бар? Азыр ошо ручкалардын түрү менен көп деп атпаймынбы? Булар необычный дизайндар менен да бар да, мисалы үстүлөрүн байкасаңызчы, мурда дейин сиз айтып калдыңыз, ата энебиз келип эле анан кийин моуну алып бериңизчи десең, эй койчу мына моуну аласың деп алып берип койчу эле го. Азыр андай эмес. Бул жакта замазкалар, клейлер, замазканда түрлөрү менен, клейдин түрлөрү менен. Мурда деген бизде бир эле мондай сыяктуу эле замазкаларды колдончубуз го. Азыр дагы замазкалардын түрлөрү көп да. Ушундай щетка менен, ленточный замазкалар. Азыр биздин окуучулар көптөр ушуну жакшы көрүшөт. Бул жакта болсо, эме карандаш, простой карандаш. Простой карандашты биз окуп жүргөндө мен моун эле билем, эсимде ушул эле бар. Азыр болсо карандаштардын өзүңүз көргөндөй түрү аябагандай көп. Булардын да бир почти 100гө жакын види бар да. Үстүдөгүлөр болсо эмелер, циркульдар. Булардын да түрлөрү аябай көп. 150гө жетет го дейм ассортименти. Кеминде жок дегенде бир эменин товардын жок дегенде бир 20-30 аз дегендечи. Көп болсо 300гө жакын түрлөрү бар экен да. Мектеп сезонуна керектүү эң эле биринчи буюмубуз бул баарыңыздар билген тетрадьтар. Мектеп куралдарынан сырткары биздин дүкөндө офиске керектелүүчү баардык кеңсе товарларын тапсаңыздар болот. Алардан бизде биринчиси эле файл. Бул файлдан баштап А4 бумага чейин тапсаңыздар болот. Ассортимент аябагандай чоң жана бизге офисте эң эле баарынан суралган книга учета. Буну бизде клиенттердин көбү сурашат. Андан тышкары доскалардын бүттүк түрүн кичинекейинен чоңуна чейин таба аласыздар. Бул жакта калькулятор бир гана офиске эмес, мектептеги окуган балдарга дагы калькулятордун түрү менен бар да. Мисалы, мондай калькулятор көрдүңүз беле? Биринчи жолу поступление болгондо мен көрүп аябай таң калгам да, ушундай да болобу депчи. Карагылачы. Бул жака батарейка салынып турат экен. Батарейка менен иштейт. Сүйлөбөйбү? Сүйлөйбү. Андан тышкары бул жакта бизде резинка для денег, бул жакта карай турган болсок, степлер, скоба, канцелярский мелочтардын баардыгын таба алат да. Скотчтордун дагы түрлөрү бар. Кичинекей 1,5 сантиметрден баштап чоңдоруна чейин бар да. Андан тышкары бизде эмеге кассага керектелүүчү товарлардын баардыгын тапса болот да. Чек лентанын бүттүк размерлери бар. Жиптер, бул жактан болсо планшеттер, офиске керектелүүчү атласный ленталардын дагы баардык түрлөрүн тапса болот. Ценниктер. Азыр бул эми дүкөн Бишкекте эле бар да. Региондордо дагы барбы же жокпу? Ачыла элекпи? Тилекке каршы азыр бизде региондордо жок, бирок региондорго сөзсүз түрдө доставка кылып беребиз. Биз доставкада кылабыз да. Азыр буга чейинки тааныштарың кыз айтып калды да, буйрутма берсе да болот, алса болот депчи. Анан сурагым келип атат. Кантип буйрутма берет, кайсы жактан буйрутма берет? Буйрутма берген адам мындай күтөт да. Канча күн күтүшү керек? Алардын ишеничин кантип актайсыңар? Полный региондорго доставка кылабыз, шаар ичинде дагы доставка кылабыз. Шаар ичинде 1-2 күндө жетет заказ полный. Региондорго 3-4 күндө жетет заказ. Канча мындай буйрутма алып барган күн болду эле өзүңдө? Ооба болгон. Шаар ичинде бир күндө көп болсо бир 30 заказ, 20 заказ болот. Шаардын ичинде эле? Шаардын ичинде эле, ооба. Өзүбүздүн ошо иштешип аткан клиенттерибиз бар полный.
бир күндө жеткирип коесуң ошону, э? ооба бир күндө жеткиребиз. ооба. Аймактаргачы, региондорго кантип? Же ал жакта силердин өкүлүңөр барбы? Региондорго ылдам экспресс менен салабыз. Ишеничтүү ал жак. Полный жеткирип беришет, алар өздөрү карап. Бул жакта садиктер, мектептер менен иштешебиз. Строительный компаниялар менен иштешебиз. Жумуш азыр сезон убактысында ошо доставкаларды түндө да жеткиребиз. 2-3кө чейин болсо деле. Заказ түшсө, ошо жеткирип беребиз полный карап. Ошондой эле бизде жыл сайын өтүлүүчү школьная ярмаркабыз бар. Ал ярмарканын болсо убактысы ченелүү. 20 августтан 5 сентябрга чейин гана уланат. Анын өзгөчөлүгү эмнеде дей турган болсоңуз, анда 2000 сомдон жогору товар алган баардык кардарларга белегибиз бар. Ошондой эле кичинекей балдарыбызга арналган холстордун түрлөрү менен ушундай доскалар да бар биздин кичинекей балдарыбызга. Бардык документтериңизди жана бумагаларды бир жерге сактап коем десеңиз, анда бизден ушундай полкаларды тапсаңыз болот. Темир жана пластик, булардын түрлөрү аябагандай көп. Ушундай прозрачный вариантта кара, күрөк, бардык өңдөрүн таба аласыздар. Андан тышкары офиске эң эле керектүү бул магниттер. Магниттердин дагы түрлөрүн тапсаңыздар болот. Балаңызга, офиске, өзүңүзгө, үйгө дагы стакан, органайзерлердин түрү менен бар. Бардык нерсе бар экен, э? Эмне жок дүкөндө? Магазинде бардык нерселер эле бар, полный эле. Канцтоварга тиешелүү нерселер баары эле бар. Азыр ушул жакта канча миң товардын түрлөрү бар эми азыр? Бул жакта 40 миңден ашуун товардын түрлөрү бар. Ошол жакта полный сайт аркылуу заказ бересиздер. Сайтта полный сүрөттөрү менен көргөзүлгөн. Ошо кантип заказ берген болсоңуздар, ошондой бойдон барат. Ишеничтүү? Бардык жогу ишеничтүү, ооба. Буюрса жакында окуу жылы келатат. Силер бала чакаңарга каяктан дал ушундай окуу куралдарын алып берем десеңер, Оптой КЖ дүкөнүнө келесиңер. Бул Бейшеналиев көчөсү менен Московский көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Дал ушундай сонун товарларды силер табасыңар. Буйрутмада берсеңер болот экен, айтып калды. Өзүңөр көрүп, көзүңөр менен карап, кармап алсаңар болот. Ийгилик сага. Барбы? Чоң рахмат. Жакшы иште. Урматтуу көрүүчүбүз, ушуну менен бүгүнкү биздин берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out.